Demek beyişke girmeye kalıştın yolu oşol kүйöөгө moyun sunbay koygondo turar. Özüm bilem, senden sonra oturbayım. Sen kimle? Men ata-enem bay, ükelerim bay, men şundayım bar, başkam bar. Dep kebir eje karındaşta jaş gelinler kүйөөsүн togotboyt, an adam katары görбөйт, toylop ketip kalat, veçirlep ketip kalat. Mına uşul eң жаман нерсе. Kebir adamlar oyloyt, kүйөөнү korkutup alıp, kүйөөнү kor kılıp, kүйөөнү başkarıp algan bolsa, elder menin kadırı büyük, meni kıyın dep oyloyt eken dep uşinti oylop alışat da, jok андай emez. Ayaldın kadırı, kүйөөнүn kadırı menen kötörülöt, kүйөөнүn kadırı menen tömön düşöt. Karap koşun jönököy эле kız, eç kim urmattабайт деле, жакшы kүйөөгө тийсе, ошону менен kүйөөнүн kadırı menen onun kadırı kötörülüp kете берет. Бирок кандай тыкылдаган кызда турмушка чыгып калса, кээде күйөө жаман болгон болсо, атай тиленбей, угулбай калып кете берет да. Ошон үчүн эң эстүү аялдар күйөөлөрүн көтөрүшкөн, күйөөлөрүн бийик кылышкан, аны итаат кылган, урматтаган, сыйлаган, ага кадыр барк берип туруп, ошонун кадыр баркы меники деп билген, анан кадыр барктуу болгон. Ошон үчүн кайненелер кыздардын айтканда күйөөң ук деш керек, итаат кыл деш керек. Ал эгерде арамга буйрса укпаш керек, арак иштесе. Бирок адалга буйруган болсо, ага сөз кайрыбастан уга турган болсо, ошондо бакыт болот. Анан жок антпе өзүң бил, сен деген өнүгүп кеткенсен, мындайсың, андайсың деп азыр эми кээ бир эс жок аялдар чыгып калды. Алар адашкандар, алар бакыты жок адамдар. Алар ошо менен пул тапкандар, урматтуу бир туугандар. Чыныгы мусулман аял заты күйөөсүн угуш керек, кыздар да ошого тарбия көрүш керек. Жана үйдө дагы күйөөнү сыйлаш керек.